Assalamu алейкум, урматтуу менин замандаштарым. Сиздер менен кайрадан эле мен Жунус Меңбаев. Адамдын жашоосу, жаштардын келечеги тууралуу сөз кылмакчыбыз. Мындан максат биз кетирген катачылыктарды бизден кийинки жаштар же бизден кийинки коом кетирбесе экен деген эле ой. Өткөнгү чыгарылышыбызда балдардын топ-топко бөлүнүшү тууралуу, анан мектептеги убак тууралуу бир аз сөз кылганбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда дагы ошол эле теманы улантабыз. Балдар кандай болуп топ-топко бөлүнөт? Байдын балдары, жакырдын балдары, мектепте жакшы окуган отличник балдар, сулуу балдар, куник балдар, анан алсыз, жоош балдар болуп топ-топко бөлүнүшөт. Булар ошол эле убакта мектепте жүргөндө, көчөдө жүргөндө дагы өздөрүнүн топ-тобу менен жүрүп мамиле кылышат. Өткөнгү чыгарылышыбызда жоош, алсыз балдар жана куник балдар тууралуу бир аз сөз кылып өткөнбүз. Бул чыгарылышыбызда берки балдар тууралуу бир аз сөз кылалы. Баарыбыз жакшы билебиз, адамды кандай мүнөздөр бузат, же тескери жолго жетелейт. Бул мүнөздөрдүн бири текеберчилик. Берки балдарда ушул текеберчилик мүнөз болот. Ушул мүнөздүн айынан бул балдар көптөгөн туура эмес жолдорго кадам таштайт. Байдын балдары, шок балдар, сулуу балдар, анан мектепте жакшы окуган отличник балдар. Буларда сөзсүз текеберчилик мүнөз болот. Булар өздөрүнүн куругу башка болот жана өздөрү ар дайым бири-бири менен бат тил табышып, бири-бири менен бат жанагындай туура эмес иштерди көп уюштурушуп, туура эмес жолдорго көп басышат булар. Мисалга алып көрсөк, ошол эле учурда булар өздөрүнүн топтору менен отуруштарды, ушундай сыяктуу бир дискотека дейбизби, ушундай бир жат көрүнүштөрдү көп уюштурушуп, көп басышат ушундай жактарга. Анан ошол эле учурда өздөрүнүн тең-теңи менен жанагындай сүйүү деп коебузбу, мектептеги сүйүү, окуучулук кездеги сүйүү, мындай айтканда. Ошол көрүнүш дагы аралашат. Окуучулук кездеги сүйүү дагы бул жакшы иш эмес, жакшы көрүнүш эмес. Албетте, окуучулардын кийинки жашоосуна зыяны тие турган көрүнүш. Эми ал кезде ачык айтканда сүйүшкөндө жөн эле 2 метр алыстан туруп алып сүйүшө бербейт да бири-бирине карап, нелер гана болуп кетиши мүмкүн. Ата-эне балдарынын ушул мүнөзүнө катуу көңүл буруш керек. Өздөрүнүн балдарын байкап жүрүш керек. Балдарымда текеберчилик мүнөз барбы же жокпу деп. Кайсыдыр бир балада жаш кезинде ушундай текеберчилик мүнөз бар болгон болсо, ачыктан айкын эле мындай билдирип жүргөн болсо өзүнүн ошондой текеберчилик мүнөзүнө, бул бала кийин чоңойгондон кийин жашоодо кыйналып жашап калышы же бактысыз болуп калышы мүмкүн толугу менен. Ошол үчүн ата-энелерге бул өтө зарыл. Эгерде баласында ушундай текеберчилик мүнөз бар болгон болсо, тарбиянын жолу менен, акырындык менен ошол мүнөздү калтырыш керек. Балага жакшы түшүндүрүп. Албетте бул ата-эне үчүн эң зарыл.
Эми албетте бала жаш кезинде кандай мүнөз адамга кандай пайда алып келет же кандай зыян алып келет, аны биле бербейт. Биз деле убагында бала болгонбуз, андай нерселерди билген эмеспиз да. Текеберчилик мүнөз балдарда кандай байкалат? Жөн эле ал нерсени өзүбүз дагы сезсек болот. Байдын баласы мен байдын баласымын дегендей кылып башын көтөрүп текеберчилик мүнөзүн билдирет. Шок балдар мен кыйынмын, күчтүүмүн дегендей кылып билдирет. Сулуулар мен сулуумун дегендей кылып билдирет. Жакшы окуган отличник балдар мен жакшы окуймун дегендей кылып өздөрүнү башкача кылып жүрүшөт. Мына ушундай балдарды жашоодо этият кылыш керек. Мындай балдар ушинтип жүрө берген болсо, башка адамдардын назарынан дагы калып калышы мүмкүн. Адамдын назары дагы бул жаман нерсе. Көз тийиптир дегендей эле сөз да. Бул дагы кийин адамдын жашоосунда чоң зыян берет, адамдын жеке жашоосуна. Ушундай текеберчилик адаты бар балдар мектепти бүткөндөн кийинки жашоосуна дагы ошол текеберчилик мүнөз менен өтөт. Илгеркилердин бир сөзү бар: көрбөгөндүн көргөнү курусун деген. Ушул сөздүн көрүнүшү мектепти бүткөн мезгилден баштап башталат. Ар бир адам баласы үчүн. Эмне үчүн? Мектепти бүткөндөн кийин адам баласы эмне болот? Боштондукка чыгат. Окуучулук мезгилибизде кээ бирге кыла албай жүргөн иштерибизди мектепти бүткөндөн кийин кыла баштайбыз. Окуучулук мезгилде кээ бирге көрүнүштөргө ата энебиз уруксат бербей жүргөн болсо, мектепти бүткөндөн кийин ошондой көрүнүштөрдү ата энебизден сурабай эле кыла баштайбыз. Ошол үчүн илгеркилер айткан: көрбөгөндүн көргөнү курусун деген сөздү. Бул боюнча кийинки чыгарылышыбызда кеңири сөз кылабыз буюрса. Азыр мен сиздер менен коштошомун. Саламатта калыңыздар.